Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Куратор Кайгиева Өлпат Тагайбековна. Сыңарбы урматтуу группа. Бүгүн силер менен 5 март Ак калпак күнү деген темада тарбиялык саат өтмөкчүбүз. Жалпы Кыргызстандын мырзаларын, жигиттерин, уулдарын, ошондой эле силердин аталарыңарды, агаларыңарды, инилериңерди баардыгын бүгүнкү Ак калпак күнү менен куттуктайм. Бүгүнкү сабактын негизги максаты студенттер Ак калпак жөнүндө маалыматтарды билишет, Ак калпактын тарыхын, символикасын айтып бере алышат. Азыркы учурда Ак калпакты даңызалап, барктап кийүүгө, туура пайдаланууну жана колдонууга тарбияланышат. Жылда 5 мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим Ак калпактын урматына Ак калпак күнү белгиленет. Жогорку кеңештин 2016 жылдын 29 июнундагы номер 825 токтомунун негизинде улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Ак калпак күнү расмий эмес түрдө 2011 жылдан бери майрамдалып келет. Күндү белгилөөнүн инициатору катары режиссер Рысбек Жабиров болгон. Анын сөзү боюнча Ак калпак улуттук символ катары кийинки муундар тарабынан унутта калбаш керек. Ошондуктан ал өзүнүн майрамдык датасына ээ болуш керек деген ойлорун билдирген. Жылдан жылга майрамдык күн популярдуулукка ээ болуп, 2016 жылы расмий статус алган. Студент Абдужафарова Айтурган Турсунбаевна. Тайпасы БКМК Нелеки 20. Кураторлук сабак. Тема 5 март Ак калпак күнү. Жалпы Кыргыз элинде 5 март Ак калпак күнү менен куттуктаймын. Ак мөңгүсү ааламдан тынчтык тилеп, ак чокулардан кайып асман тиреп, ала тоодой апапак ак калпакты, ак тилектүү ак бейил кыргыз кийет. Жигит болуп кыргыз атка татыган, ак калпагың чүрбөгүн башыңан, эл журтум майрамыбыз кут болсун, куттуктаймын үй бүлөмдүн атынан. 5 жаштабы, мейли 90 жаштабы, калпак кийген абалтадан жашкары, эске түшөт ак калпакты көргөндө, ак кар баскан ала тоонун баштары. Баалап бартап бардыгыбыз азырда, кийейличи жайда күздө жазында, комуз түшпөй кыргызымдын колунда, ак калпагы дайым болсун башында. Жүргөн сүйбүз ак калпакты барктабай, кийиш керек үйгө катып сактабай, майрам экен бүгүн кийдик болду деп, жакшы эмес да эртең чечип таштамай. Калпак кийип жүрүшсө экен дейм мен дайым, калпак сүйлөйт кыргыздардын тек жайын, бир жылдагы бир күнү менен чектелбей, калпак күнү боло берсин күн сайын. Ак мүңгүлү ала тоонун сереси, ак калпакка чөгөрүлгөн элеси, ак калпакты алтынга да алмашпа, бул кыргыздын эң бир ыйык белгиси. Азга шамал турса дагы ашынган, ак калпакты учурбагын башыңдан, улак калпак ороолонгон теңирден, көкүрөккө түйүп алган жашыңдан, жүргөндөрсүз ак калпакты барктабай, кийиш керек үйгө катып сактабай, майрам экен бүгүн кийдим болду деп, жакшы эмес да эртең чечип таштамай. Ак калпагы кыргыздын жарчысы бол достуктун, ак калпагы кыргыздын элчиси бол тынчтыктын. Ак калпагы кыргызда кадырлап жүргөн баалагын, ал кыргыздын тумары башыңдан алба урматта. Ушуну менен 5 март Ак калпактар күнүнө арналган видеом аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.